Туугандар, сиздер көрүп турган мына ушул хай-тек стилиндеги үй сатууга коюлуп жатат. 2 кабаттуу жана астында сокольный кабаты дагы бар. 5 комнаталуу мындай өзүнүн террасалары менен өтө сонун экен. Жери 3 соток экен туугандар. Бул жакта баардык коммуникация бар, бир эле ушул газ келе элек экен. Эми сиздерге адрести айта турган болсок, бул жер туугандар наркы бет Юго-Восток болуп калат. Бул бет Төлө экен. Кабылов Айби көчөсүндө туугандар сатылып жаткан үй. Көрүп атасыздар, коросу толугу менен жабылган. Мына жерге примерно 4 машина батат. Мына медфак туугандар. Мынанын аркасында медфак бар. Бул жакта көбүнчө мисал жашап туруп, азыр мен сиздерге көрсөтөм, астында өзүнүн сокольный кабатында комнаталарга бөлүп сиздер сдавать этсеңиздер деле болот экен. Эми сиздерге үйдү көрсөтөлү. Бисмилла деп кирели туугандар. Киргенде бул жери прихожий туугандар. Кийимдер, бут кийим бар жок кое турган жери. Бышык кыш менен салынган. Так, бул мындай холл. Холлу кенен көрүп атасыздар. Биринчи комнатадан баштайлы. Бул мындай бир зал сыяктуу, коноктор келгенде күтүп ала турган. Айнектери панорама, чоң айнек коюлган. Бул жагында өзүнүн санузели туугандар. Өдөсүндө деле бар туугандар. Так, эми бул кухнясы. Кухняны караңыздар, кенендигин. Эс алып отура турган жери. Так, бул үйдүн арка тарабы. Мына жакка түшүп кетсеңиздер болот. Бул биринчи кабат болду эми. Так, бул жакта дагы бир комната бар. Бул бир жаш балдар бөлмөсү болуп калат. Көрүп атасыздар, мына ушундай абалда. Эми экинчи кабатына чыгайлы. Туугандар, биринчи кабат полностью теплый пол бар экен да, жылуулук. Мына экиге мына ушундайдан чыгат экенбиз. Анан лестницаны эч кандай мындай үн жок, гырт деп не то звуктары жок. Бул бир жаш балдар бөлмөсү. Жаш балдар бөлмөсү кенен, күн чыгыш тарапты карайт экен. Бул жак родительский спальня, ата-энелер бөлмөсү. Бул деле кенен көрүп атасыздар, мына ушундай сонун кылып чөткө ремонт кылып койгон да. Айнектери эки жакта жана жарыктык жакшы кирип турат да үйгөчү. Чындыгында мага үй жакты. Үйдү сыртын көрдүңүздөрбү, кандай сонун болгон, а? Бул экинчи кабаттын өзүнүн санузели. Санузел чындыгында кенен чоң экен. Так, бул дагы бир комнатасы. Астынын өдө тарабы болуп калды. Мына бул жакта деле чоң айнек, панорамный айнектер коюлган. Анан тонированный, наркы сырт жактан ичкериге эчтеке көрүнбөйт. Так, бул жагы уже террасасы. Терраса кенен жана мына алды коро полностью көрүнүп турат. Эми подвалды көрсөтөйүн туугандар. Подвал эмес, сокольный этаж туугандар. Сиздерге айтып кетчү нерсе, бул мына сиздин короңузга кире турган чоң барата. Мына жерден тоссоңуз, мына жакка каратып тегиз кылып тоссоңуз, бул жактан адамдар кирип чыга берет да. Мисал, ушул сокольный этажды сиз сдавать этип койсоңуз болот. Айына мисал примерно 50 000 сомдон сизге доход келип турат. Сиз бул жакта жашай бересиз. Ортону мына азыр көрсөткөн жерден тосуп койсоңуз, кеңири кирип чыгып жашай берет экен да. Бул жакта карасаңыздар, бул уже арка тарабы двор болуп калат. Мына сиздин үйүңүз болот. Бул жактан эми мына сокольный кабатты бизнес кылып колдонсоңуз болот деген себеби, караңыз. Мына жерден бөлсөңүз, анан ону наркы беттен дагы бөлсөңүз, айнектери бар, жарыктык түшөт. Комнатаны мындай бөлүп туруп, хостел катары колдонсоңуз болот экен да. Мына ушундай чоң подвал дагы бар. Бул жакта печкасы, үйдү жылыта турган жабдыктары ушул жерде экен. Бир толтуруп койсоңуз бир жумага жетет. Жылуулукту бул жактан контроль кылып коесуз, болду. Мына ушундай үй экен туугандар. Бул жерде проекттери дагы бар, проектин коюп коебуз.